Бекназаров, Шыкмаматов, Самсалы, анан да бир өзү бар болчу жанында. Билбейм, анын атын деле сурап аптырмын. Талпа киши келип кетип атыпчы. 4 күн ошол жерде жашынып жатышты. Роза Отунбаева келип, бу эркиндигин алып келейин дегенде, эсен бу мен аңдып атат деп, ылдый Аптырасак деген кишинин үйүнө алып барганбыз. Ошонун үйүндө болгон. Биз эл үчүн деп чыкканбыз. Элдин жыргалчылыгы үчүн, эл ошо туура жашоодо болсун. Эми элде болсо сенде болот да. Элде болбосо каяктан эмне? Бекназаров берген 2000 сом менен мен жашап калмак белем. Алардын жүзүн ит көрсүн, алардан эч ким эчтеке үмүт этпейт. Ошондон ары жоголсун. Аларды жоопко тартыш керек. Ошо окуясы боюнча жооп бериш керек. Ошонун баарын уюштурушту. Азыр Бакиевди канкордоп тияка коюп коюшту, ячейканы талап бөлүп алышты. Жанагынтип дружинник деп бизди чыгарып коюп, калдап 1 сом акча алган эмеспиз. Алда бизди үстөн акча жасап бөлүп алышты. Талагында. Көп эле акчабыз бар экен да. Ошонун баарын талап алышты да. Анан апрель окуясы деп бастырмадан кулап түшкөнү деле баатыр болду. Бастырмадан кулабаганы деле, үйүндө жатканы деле толтурандай баатырлар. Аларга анан жана значокту таратышты. Анан кээсине миллион бердим. О жерде Айсалкын Карасартова деген обл администрацияда иштеген катын бар экен. Ал бир тетиги Москвада неме жүргөн кайнисине тиги баатыр кылып, эмне баатыр кылып миллионду алып берди. Администрация эле жасайт экен. Кайра эле бу бийликте жүргөндөр кыйын болот экен. Документация колдорунда экен да. Ушундай жалган баатырлар толтура. Анан азыр апрель баатыры болушу эле, анан апрелди жойбош керек, антпеш керек, мынтпеш керек деп 45-жылкы согуштагы баатырлардай баатыр жок. Анан Баткен окуясындай баатыр жок. Андан башка апрелди мен деле баатыр деп эсептебейм. Бизге ок тийген эмес, жүргөнбүз башында. 2010-жылы Кыргызстандын экинчи президенти Курманбек Бакиевди бийликтен кетирүү аракети 6 апрелде таласта башталып, милиция менен оппозиция тарапкерлеринин ортосунда алгачкы кабышуулар болгон. Анда мамлекеттик бийлик органдарынын имараттарынын биринчи басып алуу болуп, анда ички иштер министри Молдомуса Кангантиев да митингчилердин колуна түшүрүлүп, уур токмокко алынган. 7 апрелде Бишкектеги толкундоолор Ала Тоо аянтындагы кан төгүү менен Ак үйдү басып алууга алып келген. Арадан 13 жыл өткөн соң 7 апрелдин баатыры нарын Бишкектеги митингдеги активдүү катышкан Жумабаева Бактыгүл эже алгачкы нарында башталганы боюнча айтып, анда мындай маалыматтарга токтолду. Эгемендүүлүк алгандан бери 1991-жылы алдык да. Алгандан бери союз таркагандан кийин ошол туңгуч президентибиз Аскар Акаев келбедиби? Эми Аскар Акаев келгенде Кыргызстандын гүлдөп турган мезгилинде келди да. Заводдорубуздун баардыгы бар, айыл чарбасы бар, мал чарбасы бар, бүткүл баардык жагы жетиштүү, сонун болуп турган мезгилде келди. Бирок ошону ошол бойдон сактап калбастан, мисалы үчүн Өзбекстандай, Казакстандай сактап калбастан Акаев ошо жерки малды бүтүндөй таратты. Ошондогу ошо айыл чарбасы, мал чарбасы, сарайларыбыз аяк арматура Кытайга кетти. Аябай жаман тапталып калды да, мындай жокко чыгарылып, элдин баары эмне кылар айласын таппай, завод фабрикаларыбыздын баардыгы таланып, тонолуп, эмне кылар айласын таппай, анан элдин баары ар кайсы жакка агылып, жеке ишкерликке чыга баштады. Биз мурда союз учурунда мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндөн кийин ал жеке ишкерликти да абдан жакшы өркүндөтүп өстүрүп алган жокпуз да. Абдан кыйынчылык болду. Бирок ошол учурда биздин коңшубуз Кытай мамлекети катарыбызда болгондугу үчүн ушу нарындагы деп ойлоп коем, кичине кекиртектен сакталып ушундай болдук. Эми Аскар Акаевдин билбейм, элдер жана биринчи валютаны чыгарып калгандыгы бул жакшы болду деп деметип калышат. Эми ал кимге кандай канчалык деңгээлде экенин ким билсин, бирок сомдун курсу деле учурунда абдан түшүп, биз долларга байланып жашап калдык да. Доллар абдан жогорулап эле, кыйынчылыктар көптү болду. Менимче ошо. Анан эми ошо Акаевдин илимпоз болуп туруп, илимдүү, билимдүү адам деп алып келип койгондо, эң ушу биринчи очередь билим берүүнү талкалады да. Медицинаны талкалады. Ушуну талкалаганы эң өкүнүчтүү, билимдүүсү ошо. Мен эми Акаевди жакшы деп айта албаймын. Эми Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусу болду да. Баласы, кызы айланайын болуп көрбөгөндөй, аялы, тим эле аялы бийлеп калбады. Акаев эмес эле аялы башкарып калды да. Анан
ошого эл туруштук бербей калды. Элдер аябай кыйын болуп калды. Даже пенсияны биз мындай наличь акча менен албай, бир пачка чай, килограмм шекер, бир болбогон суу май, ушундай эле бирдеме менен эле алып калдык да. Аябай оорчулукка, жокчулукка учуратты. Анан биринчи революциянын болушу ошол себептен болду. Үй бүлөлүк башкаруу болуп көрбөгөндөй жанагындай таланып, тонолуп, аябай айласыз болуп калдык да. Ошол себептен болду биринчи. Мен ошол Акаевдин учурунда анда темир, свет металл деп иштеп калганбыз да, Кытайга каттап калган мезгилибиз болгон. Баягы жан багыш керек да. Ошол мезгилде ошентип иштеп жатканда ошо свет метти дагы Майрам Акаеванын немесин өтүп, орто жолдо аябай неме болуп, лицензиялар шумдуктудай көтөрүлүп, Кытайга тиги бала чака ар жак бер жакты залог отуштап, ушундай оор нерсеге учурай баштадык. Мен ошондо Акаевдин кеткени, Бакиевдин келиши менен саясатка кирип калдым. Бакиевдин келиши дейсиз эми. Бакиевден деле элдин ошо мезгилдеги биринчи революциядан кийин үмүтү аябай чоң болчу да. Ооба, болгон. Кийип кандай иштеди, кандай кемчиликтерди кетти, кандай ийгиликтерге жетише алды? Мен Бакиевди жалгыз шайладым дештен алысмын. Бакиев шайланар күнү мен ошондо тоодо сүтүп ичип жаттым эле. Ош жерден келгем, асмандын баары көк болуп сонун болгон да. Жакшы президентке тушуктук, бул тогуз тороодо райком болуп жүрдү, тигинти минти, мамлекеттик кызматта иштеди деп чоң үмүт болгон Бакиевке деле. Бакиев туура келгенде биринчи чын эле мектепти, жана жылуу тамакты 2 жылга чейин оңдоп момунтип келаткан чынындачы. Бюджетибиз көтөрүлүп, көбөйүп ушинтип келатканда, анан 2 жылдан кийин мунун деле үй бүлөсү аралашты. Агасы аралашты, жанышы, Максим аралашты, баласы аралашты. Анан ушу Нарынга келгенде, Нарынга биринчи шайлоого келгенде мен туруп сүйлөдүм эле. Курманбек Сариевич, сизде бар эле бир баягы эле ставкалар бар эле да бул таможняда. Ошо боюнча эле өркүндөп иштеп атат. Мурда Майрам Акаевага жол чогултсак, эми Татьяна Бакиевага, Максим Бакиевге ушуларга чогултуп жатабыз деп айтканда, Бакиев тура калып, келеңиз ошол кагазды мага бериңиз деп ошентти эле. Анан 2 жыл чын эле кичине иштеген учурун иштеди дешибиз керек. 2 жылдан кийин Бакиев Акаевден ашып түшүп жалкасынан кетпеди. Революцияга чыгарыбызда ошо Нарында биринчи 24 февралда ошо мугалимдер чыгат деп, ошонун башына Эркин Асаналиев деген турганда, анан ошол бала радиодон, Азаттыктан сүйлөп жатканы мен угуп алып, кой ушул балага барып кошулайын, ушуну кандай тапсам деп, анан Жаркын Ибраева журналист аркылуу иштеп, анан 24 күнү ошо Нарындын башында Ыртыста площадьта ошол бала ош жерде элди жетектеп митингге чыккан атат деди. Ош жерге бардым. Барганымдын себеби ошондо деле элдин баягы эле кыйналчылыгы, баягы эле неме, анда тариф көтөрүлүп аткан, светти 1 сомели тыйын кылат, ана Мегакомго 60 тыйын кошулду деп, ушул нерсе менен күбүлдөп ошентип бардык. Барсам Ыртыста ошо митинг башталыптыр. Барганда эле мен деле чын эле мурда саясатта жүрбөгөнүн ак карасына карабай эле Бакиев кетсин деп айттым. Журналисттердин баары шарактатып эле тартып калды. Анан тигил бала юрист экен, бизге кийин ошолорду айтып неме кылды. Андан биз кайра талап чыгып атканда Акылбек Жапаровду жиберди. Ошол кезде Бакиевде вице болуп иштеп жатпады беле. Андан кийин биз Акматалиевди бияка губернатор болду, тиги Чекиев губернатор эле аны кетирип туруп, анан митингге 21 кыймыл деп түзүлүп чыкканбыз. Ошол 21 кыймылды эсамбы иликтесе керек, Бакбашынын кыздары экен деп, анан Акматалиевди тиги губернатор кылып жиберди. Акматалиев биздин университетте коррупцияны жасабай, аябай жылыткыч отоплениясынан бери кесип кеткенде, Акматалиевди келгенде эле кар менен Төлөгөн аке деген кишибиз бар эле, очкиге чапты. Анда Отунбаевалар келген, түнүндө тосуп Отунбаева, Топчубек, Туйгуналиев беле, Топчубек иши кылып Топчуке. Отунбаева айткандай айтайынчы, Топчуке. Анан тиги Шык Маматов, ушулар келишти. Ушуларды биз кайтарып карап, эртеси митинг жасадык. Анан ош жерде Максим балан чагылып атат, Куреев төлөң чагылып атат деп, Отунбаеванын стадиондо момундай тегеренип, баягы Бакиевдин территориясында жасалып жаткан иштердин баарын Отунбаев ош жерден айтты. Биз деле анчалык чоң маалыматыбыз жок болчу. Свет ордуна келсе эле митинг токтоп таркайбыз деген ойдо турганбыз. Анан ошентип айтышты. Андан кийин эле Нарынга кайра Бекназаров, Самсалы, жана Чотонов, жана ушундайлар келип апрелде Таалайкүл деген кыздын үйүнө чогулдук дагы. Ош жерден ошонун туулган күнү деп ошолтоло ош жерге чогулуп, анан 7 апрелде кайра митингге чыгып, жалпы чыккыла деди. Ошондо Бекназаров мынтип айтты: "Эми силерди бийлик жакшы эле эркелетти" деди. Биз форумга чейин алып барып келишти. Бийлик жакшы эле эркелетти. Эми силерди атат.
жетиси күнү баардык жер көтөрүлүш керек, ошондо чогуу көтөрүлүп баардыгыбыз неметип жергиликтүү бийликти алышыбыз керек деди. Анан 4 күн ушу менин үйүмдө болду. Мурунку күнү мени дагы бир агабыз бар болчу, аны да бирөө экөөнүн атын унутуп неметип калып атам, Шерманбетов деп. Ошолорду жибердик Ахматалиевке. Ахматалиевке жибергенде Ахматалиев Саринин немесин тартып жатып алды. Себеби Бекнесаров мынтип айтты: тынчтык жолу менен тапшырсам мен Акбоз бейни жарып курултай өткөрүп кете берем деп ошентти. Бирок Ахматалиев ага болгон жок. Анан түнүндө ушинтип бияктын баары СМБ болуп атты, эки жак кайтарыкта болуп аттык. Көлдүн милицияларын алып келип атышты. МВДдан зам Талант дегенди алып келип бияка УВДга коюшту. Ошондой чоң немелер ала баштады. 6-сы күнү анан Таласта ушинтип ала баштаптыр, шер ушинтип алып атыптыр, могултиптир, өрттөптүр, коңган тийипти, тим эле айласыз кылып сабап салыптыр. Акылбек Жапаровду түндө көзүн чукуп кулагын кесип салыптыр деген сөздөрдү уктук. Бирок биз 6-сы күнү чыгабыз деген кыздарыбыз болду. Анан Бекнесаров койгула 7-си күнү чогуу чыккыла, бирден сындырып коет деп ошентти. Анан биз 7-си күнү эртең менен чыктык. Ага чейин эркинде Кочкорго жолду тостургунуң тиги ошо жактагылар менен сүйлөшүп келгениң деп Асаналиевди кетирип ийген. Асаналиевди анда камашып, анан ошо Талас окуясы болгондо чыгарышыптыр. Асаналиев түнү менен келди да, анан эртең менен бул жердеги элди баштап алып площадка барды. Мен кичине бир 10-20 мүнөт аркада бардым, кийим кечемди которунуп алып. Себеби үйдө ошол жер штаб болуп, талпа болуп жатты. Ошого байланыштуу. Анан баргандан кийин эле тиги Ахматалиевди чыксын деп неметкенде Ахматалиев чыкпай коюп, анан кыздар кирип сүйрөп чыгышты. Ахматалиевди балдар айланайын көчкө чейин тепкилеп тетиге Аяна деген кафебиз бар болчу, ошол жака чейин алып кетти. Анан эле 7-си күнү бийликти алып отуруп калдык. Аңчак деле Шыкмаматов менен тиги Бекнесаров Бишкекке деп балдарды алып жөнөштү. Суу машинелерине май коюп бияктан бир топ балдарды алып кетти. Анан 7-си күнү тияктагы окуя болду. Ошол балдар кеткен балдардын көбүн ачкада ташташты, келе албай ушундай асап тосок тартып келишти. Анан ошону менен убактылуу өкмөт келди, атаң көр жыргадык, эми тиги байпагыс ушундук болот экен деп эле аягындан чалкалап жатып калдык. Алар ага чейин форумга да чакырышкан бизди. Көрсө биз бияктан нарын эле жөн эле эч кимден эчтеке тыйналбай митинг кылып атканда, алар форумга чогулушуп, эбак эле президенттикти бөлүшүп, төраганы бөлүп, спикерди бөлүп, баары жогун иш кылып баардык кызматка орношуп алышыптыр да, бүтпөйдөн. Ошентип алардын кийин жанагынтип эле кызматка туруп калгандарын көрдүк. Анан аңгычак деле ошентип жатып эле баягы убактылуу өкмөт келди. Келгенден кийин бир күн июнь айында эле анан жанагынтип 10-унда Ош окуясы болуп чыгып кетти. Ош окуясында ошо Бекнесаровго жолугабыз деп барганбыз. Жолуктук Отунбаева экөөнү тең, анан биз кетип атабыз деди, кетишти. Андан кийин эле июнда Бекнесаровдун самсалы дегени мага чалды. Силердин алган бийлигиңерди Нариман басып алган атат депчи. Анан окуй басып алат турбайбы, тияка чыгып бийлигиңерди сактап калгыла деди. Макул деп эле бийликти долоондо ашып баратат деди. Деметсек Нариманды ны деген тамгасы да жок, эч ким келген жок, эчтеке кылган жери жок. Бир 2-3 саат ошол жакта темтиреп жүрүп эле кайра үйлөрүбүзгө келдик. Анан кийин тиги Бекназаров деген жана нарындык балдардын көбөлдү Куран окутабыз деп Шыкмаматов экөө келгенде ушундай акчалар болду дейт. Ал акчаларды эмне кылдыңар деп сурасак, Адылга $20,000 бердик, неме жастырып алдык деген. Көрсө буларды кийин билдик биз. Тиги Темир Сариев болуп жанареке ошо Бакиевдин немесинен көп акчалар чыгыптыр да. Ошол чыккан акчаларды анан тиги бизди жанагынтип Нариман басылып алгантат деп чорный пиар жүргүзүп, баягы акчаларды өздөрү бөлүп алган экен да. Дружниктерге бердик деп. Дружникке ды деген да эле тамга берилген эмес. Анаркүл кафесине алып барып бир кой союп Куран окуткан. Кийин мага ыраазычылык билдирем деп келип 2000 сом акча, бир бөтөлкө коньяк, бир бөтөлкө Винград деген арак, бир фанта, бир пепси, 200 грамм школьный шоколад, 200 грамм жана тултук пряник деп коебуз да. Ошондон алып келиптир. Анан мен үй больницада болчумун, үйгө келип дасторконумду жасап, этимди асып коюп, чайымды берип кетиргем. Анан элдер ошо Бекнесаровдон көп акча алдың албыл дейт. Буяка сумка менен. Анан баса Ниязалиева келди, 7-си болот дегенде 6-сында. Ошондо акча жеткирип келген экен. Атамбаев көп акча берген экен да Ниязалиевага. Ниязалиева келип бериптир Шыкмаматов экөөнү. Даже ушу площадка тараткан суу менен Ниязалиева тактап. Дамира Ниязалиева. Дамира Ниязалиева келип туруп берет. Анан тиги площадка ошол күнү соодалар ачылбай калат деп суу менен нан тараткан 1000ден.
ошонун акчасын бербей айланайын, ошентип атып майдын онун дараң алдым, бул жерде мени ары бери бастырбайт, баягы суу düşes деген чыгарган, анан нан чыгарган өкөчү акчасын төлө деп 10 000 сом, аны да оптовый баа менен эсептегем. Ошентип анан араң дегенди алдым, баягы майдын орто ченинен өтүп калганда, аяктап калганда. Андан кийин мен 2 жолу интервью бергенде ушу Шыкмаматовдун ушулардын кылган кылыктарын айттым, анан эле буга акча жетпей калды деп кайра мени башкача жаштырышып, башкача чыгарышып эле ошентип жүрүштү. Ошо 7 апрелдин баатыры деген дагы төшпөлүгү берилген да сизгечи. Ооба. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз, кантип алдыңыз, анан эмне себептен кийин аны кайра тартып? Аны ушул Эркин экөөбүзгө биринчи Отунбаеванын немеси менен алып, бу интернетине чыгып, ошентип беришкен баатырлар деп. Себеби 7 апрелге чейин мен төрайым болчумун, Эркин уюштуруучу болуп, жана 21 кыймыл менен чогуу ошо листовкаларды таратып, болчу күндөрдү айтып деп турган мезгилибиз болчу да. Анан ошентип Отунбаеванын немеси менен алгам. Анан аны алгандан кийин эле кышында эле светибиз кайра 2 сом 16 тыйын болуп жатып калбадыбы? Атамбаев келгенде. 1 сом 16 тыйын. 1 сом 50 тыйын үчүн митингге чыксак, кайра Атамбаев келгенде бул Атамбаев деген минтип айтканда, ой бул нарындыктарга керек болсо светти бекер бердириш керек экен деп. Биз Бакиевдин учурунда митингге чыгып атканда форумга да алып барган бизди, ушу нарындан бүт баарыбызды 21 кыймылда. Ошондо ошентип сүйлөгөн. Ой бул нарындыктарга керек болсо тиги светти бекер бериш керек деген. Анан келип атканда деле бекер бериш керек деген. Анан эле Максим кой деди дегенди баягы койду дөс айта баштады. Бакиев кымбаттатты деген светти 2 сом 16 тыйынга кымбаттадыбы? Анан 1 сом 50 тыйынга чыксак митингге, жанагынча бала өлсө, анан кантип баатыр болосуң? Же согуш болбосо буякта. Анан тиги баатырлыгын өрттөбөйдүм, эмне кереги бар мындайга баатыр болуп эмне депчи. Анан немесин жана Аманбай Кайыпов болчу бизде губернатор. Ошого алып барып тапшырып салгам, тапшырып салсам кимден алса ошого берсин деп, анан ошол жерде милициялардан кайра көтөртүп ийиптир турат, анысы тагынган да жокмун. Батырмын деп да айтпайм, батыр болгум да келбейт. Бул шылдың позор. Демек, убактылуу өкмөт нарын элинин үмүтүн актаган жок. Акталган жок, кандай акталат? Акталган жок. Ушул күнгө чейин ар кандай версиялар айтылып жүрөт. Толтура айтылып атат. Эл арасында толтура сөздөр айтылып атат. Эмне тиги мына тести неметебиз деп тигинчи акчаны жептир, канча миллион карызга батырыптыр бизде. Бакиевди жамандап атышып, Бакиевден ашып түшүшүптүр дөстөрү. Болуп көрбөгөндө байлыкты 6 эле жылда байып коюшту булар. Мульти болбодубу? Роза Исаховна президент болуп турганда сиз жолугуштуңузбу ал киши менен? 1-2 жолу жолугуштум. Роза Исаховна делечи. Акаевдин учурунда да митингге чыгып Бакиев тап келди беле? Бакиевдин учурунда кайра митингге чыгып Атамбаев тап келдиби? Бул өзү эле президент болуш үчүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн Англиядагы вилласы үчүн эле жүргөн аял экен да, мына ошол окуясын ушулар эле кырдырды дейт. Площадьта атылганды мен жанареке Шамил Атаканов дегендин мондай немесинен окугам. 15 киши болду. Роза Исаховна токтотолу десе, жок 100гө чыгыш керек деп. Ал 100гө чыкканда международный немеде дешилип, мен ал немесин деле билбейм. Любой президент автоматически кетиш керек экен. Булар Бакиевден бийликти ала албай калабыз деп, жанагынча немен ап турган деп. Шамил Атакановдун немесин окугам мен. Өз көзүм менен окуп, өз неме менен көргөм, берген интервьюсун. Я никогда не забуду, когда мы все переживали, как будет, кто победит, куда, в какую войну войдет Кыргызстан, и когда Роза Исаховна приняла решение применить оружие и стрелять в людей. Те, кто не будет подчиняться решениям Временного правительства, это было настолько сильно, это был поворотный этап в истории Кыргызстана. Я как человек, который не раз пережил такие события в свое время, понимая решительность и ответственность